Саламатсыздарбы, каналга кош келиңиздер. Мен бүгүн сиздерге өзгөчө гүл салатын көрсөтөм. Бул салатты мен жакында курбумдун үйүндөн көрдүм. Ошо сиздер менен дагы тең бөлүшкүм келди. Бул салатка 3 сабиз бышырылган 3 картошка, 2 кызылча, тооктун филе эти, укроп, 150 грамм сыр и соленый туздалган бадыран керек. Анда эмесе баштадык. Биринчи картошканы терканын чоң тишинен өткөзүп алабыз. Картошканы өткөзүп алдык. Кыргычтын чоң тишчесинен өткөзүп алдык. Эми сырды өткөзөбүз. Сырды дагы чоң тишчесинен өткөзүп алабыз. Сырды дагы теркадан өткөзүп алдык. Эми тооктун филесин майдалап кесебиз. Майда кылып. Тооктун этин дагы майда кылып туурап алдык. Эми туздалган бадырыңды кубик түрүндө майда кылып туурап алабыз. Бадырыңды кубик түрүндө. Туздалган бадырыңды дагы майда кубикче кылып туурап алдык. Эми жумуртканы дагы терканын чоң тишинен өткөзүп алабыз. Мынтип жумуртканы дагы өткөзүп алдык теркадан. Эми туз кошобуз. Туздан кошуп алабыз. Эми жашылчаларды даярдайбыз. Укропту майда кылып бычак менен майдалап алабыз. Укропту майда кылып кесип алдык. Эми бир кызылчаны терканын майда тишинен өткөзөбүз. 250 граммдай болуш керек чоңдугу кызылчаны. Кызылчаны дагы терканын майда тишинен өткөзүп алдык. Эми 2 кызыл сабизди, бышырылган кызыл сабизди терканын майда тишинен өткөзүп алабыз. Сабизди дагы терканын майда тишинен өткөзүп алдык. Эми даярдалган сыр, картошка, тооктун этин, бадырың, жумурткаларды баарын аралаштырып, 5 кашык майонез аралаштырып, бир аз туздап, жакшылап аралаштыра алабыз. Мынтип жакшылап аралаштырып алдык. Эми тоголоктойбуз. Даяр сместе тоголоктоп алабыз. Мындай кылып шарикче кылып тоголоктоп алдык. Эми укропко булап алабыз. Укропко 6 шарикчени укропко булайбыз. 6 сабиз майдаланган сабизге булап алабыз. Эми 6 шарикчени сабизге булап алабыз.